Kırgız til sabagı. Бүгүн биз сабакта төмөнкүлөрдү өтөбүз. Балдар, кыздар, маанай жакшыбы? Позитивдүүбү? Жакшы, балдар аз калды. Жакында силер мектепке келесиңер. Аны жаңылыктардан угасыңар. Маанай жакшы, азаматсыңар. Сабакка активдүү катышабыз. Бүгүн балдар биздин сабагыбыздын максаты байламталар жөнүндө түшүнүк алабыз. Байламта деген сөз союзы. Тапшырмаларды аткарабыз. Ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз, сүйлөө эрежебизди өнүктүрөбүз, тилдерибизди жатыктырабыз. Мектепти сүйүүгө, аны баалоого тарбияланабыз. Мектепти сагындыңарбы, балдар? Мына оба, аман тур. Окуу куралдарын даярдайбыз. Китеп, дептер, калемсап, бардыгы даярбы, балдар? Нурсултан? Даяр, Алтын эрежелер. Сабакка көңүл коюп тынч отурабыз. Окуу куралдарыбызды даярдайбыз. Туура, таза жазууга аракеттенебиз. Сабактын жүрүшү. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшүүбүздү аңдайбыз. Аңдайбыз деген сөз билебиз деген сөз. Үй тапшырманы текшерүү, баалоо, Я класс боюнча жаңы теманы түшүнөбүз, оюбузду жүгүртөбүз. Рефлексия бул бышыктоо, балдар. Андан кайра Я класс боюнча үйгө тапшырма, анан баалоо. Балдар, бүгүн Я класс боюнча 3 классыңар, 7-А, 7-Б, 7-В класс. 7-А класс 31 окуучунун ичинен 25 окуучу аткарып, 5 жана 4 деген баа алды. 7-Б класс Б 29 окуучунун ичинен 25 окуучу аткарып, 5 жана 4 деген бааны алды. 7-В класс 30 окуучунун ичинен 27 окуучу аткарып, 5 жана 4 деген бааны алды. Азаматсыңар, чамдап, жакшы, бул Я класс. Бир эске койдум мен бүгүн. Тапшырманы аткарып, активдүү иштейбиз. Анда эмесе, балдар, силерге төмөндөгүдөй суроо, балдар. Бул сүрөттө сол жакта эмнени көрүп турасыңар? Эмне деген бул сүрөткө ат коебуз, балдар. Кана? Үй бүлө, азаматсың амантыр, үй бүлө, атасы, апасы, жана балдары. Бул жерде ата менен апанын ортосунда бала деген, жана деген сөз кошулду, А бул сүрөттө чоң жакта. Бул дагы эмне экен? Үй бүлө экен, азаматсыңар. Атасы, апасы, жана баласы. Кичинекей экен, Жана деген сөз, бул сөз эмес, бул байламта, кызматчы сөз. Түшүнүңөрбү? Демек, балдар, бүгүн биз кызматчы сөздөрдүн түрү байламтаны өтөт экенбиз. Сегодня мы пройдем союзы, служебные части речи. Анда эмесе, балдар, дептерди ачып, кун коюп угуп отурабыз. Байламталар сүйлөмдөрдү же сүйлөм тизмесиндеги сөздөрдү өз ара тутамдаштыруучу кызматчы сөз. Байламталар түзүлүшү жагынан жөнөкөй, ары, бирок жана башка. Жана татаал болот экен. Көрдүңөрбү, балдар? Жөнөкөйү бир эле байламтадан турат экен. Же, ары деген, бирок. Ал эми татаалы, ал эми, анткени менен деген эки татаал, эки байламтадан турат экен. Түшүндүңөр, Мааниси аткарган милдети боюнча багындырбас. Байланыштыргыч ары, жана башка. Каршылагыч бирок, божомолдогуч же болбосо, жана багындырма себеп, анткени себеби, шарттуу,
Эгерде салыштырма кандай, ошондой, ошончо, канча жана башка болуп бөлүнөт экен. Балдар, силер анан үй тапшырма бергенде я класс боюнча ушул байламталар боюнча беремин мен. Бердим. Тапшырманы балдар жекшемби күнү аткарбайсыңар. Ишемби күнү саат 6-га чейин аткарып бүтүш керек. Себеби жекшемби күнү силер эс алыш керек. Түшүндүңөрбү балдар? Анда эмесе балдар, бүгүн дагы бир жолу айтып жатам. Байламталарды өтүп жатабыз. Байламта союзу. Байламталар курамына карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт дейт. Анда эмесе азыр биз ушул тапшырманы дептерге жазабыз. Байламталарды сүйлөмдү жазып, байламталардын алдын сызып койгула дейт. Анда эмесе баштадык. Биринчи сүйлөм. Бул сүйлөм Чыңгыз Айтматовдун «Биринчи мугалим» деген чыгармасынан алынган. Алтынай Сулайманова. Алтынай Сулаймановна Нурсултан чөйчөктүн четин оозуна тийгизди да кайра ордуна койду. Бул кандай сүйлөм балдар? Бул татаал сүйлөм. Эки жөнөкөй сүйлөмдөн турат, Это сложное предложение. Татаал сүйлөм. Бул жерде кайсы байламта бар экен балдар? Алтынай Сулаймановна чөйчөктүн да дейт актан. Тийгизди да кайра ордуна койду. Азаматсың аман тур. Экинчи сүйлөм. Ар бир нерсенин жазы да күзү да болот тура. Ар бир нерсенин жазы да күзү да болот тура дейт. Бул кандай сүйлөм балдар? Жөнөкөйбү же татаалбы? Татаал. Эки жөнөкөй сүйлөмдөн туруп жатат. Үтүр бар, Бул жерде кайсы байламта бар экен балдар? Да дейт Нурсултан. Да деген байламта бар экен. Азаматсыңар. Жазып жатабызбы балдар? Активдүү иштейбиз. Үчүнчү сүйлөм. Момун чал баланын өкүнгөнүн. Бул Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме деген чыгармасынан алынган. Момун чал баланын өкүнгөнүн же сүйүнгөнүн биле албады. Туура Нурсултан. Бул татаал сүйлөм. Бул жерде же деген байламта бар экен. Байламта деген сөз байланыштырат деген сөз. Түшүндүңөрбү? Орусча союзы это соединяют. Жөнөкөй эле түшүндүк. Союзу соединяют. Кыргызча байламта байланыштырат дейт. Эки затты. Кийинки сүйлөм. Айдай терең билим алууга аракеттенет. Анткени ал келечекте окумуштуу болууну эңсейт. Бул жерде бул кандай сүйлөм экен? Ооба, туура, анткени деген байламта бар. Бул жөнөкөйбү же татаалбы? Албетте татаал сүйлөм, актан. Кийинки сүйлөм. Күн жылый баштады. Бирок тоолордо кар эрий элек. Бул да кандай сүйлөм экен балдар? Татаал. Бирок деген байламта бар экен. Туура. Акыркы сүйлөмдү окуйбуз. Силердин араңардан дарыгерлер, педагогдор, бизнесмендер жана дагы ар кандай кесип ээлери өсүп чыгат дейт. Бул жерде байламта барбы ушул сүйлөмдө? Бул кандай сүйлөм балдар? Татаалбы, жөнөкөйбү? Татаал, туура. 3 жөнөкөй сүйлөмдөн турат экен, Бул жерде байламта барбы? Кана өзүңөр тапсаңар. Жана дейт актан. Азаматсыңар. Жана Нурсултан. Кыздар, балдар, активдүү иштейбиз.
Kийinki tapşırma сүрөт боюнча. Сүрөт боюнча иштейбиz. Бул сүрөттө силер кимди көрүп жатасыңар балдар? Эне менен кызы. Анда сүйлөм түзөбүз, ата бабалар эмес. Ооба. Апасы жана кызы дейт, туура. Сүйлөм түзөбүз. Апасы жана кызы эс алып отурушат, Бул жерде байламта кайсы? Жана. Ооба, Нурсултан. Апасы менен кызы чөптүн үстүндө эс алып отурушат. Менен деген же болбосо жана байламта экен. Кийинки сүрөттү карайбыз. Кийинки оң жактагы. Бул сүрөттө кимди көрүп турасыңар, кимдерди? Атасы жана баласы дейт. Туура. Эмне кылып жатышат алар? Ал бул сүрөт болчу. Эми оң жактагы сүрөттү карайсыз Амантур. Бала менен атасы көлдүн жээгинде эс алып жатат дейт. Эс алып, Мына бала менен атасы дейт. Менен деген байламта байланыштырып жатат. Азаматсыңар, жөнөкөй сүйлөм, Эми бул сүрөттү карайбыз ылдый жактагы. Балдар, кыздар, активдүү иштейбиз. 7А, 7Б, 7В класс. Бул сүрөттө эмнени көрүп жатабыз? Кыз менен бала глобус менен ойноп жатат. Туура. Кыз менен, же болбосо кыз жана деп айтабыз, Бул дагы байламта экен, азаматсыңар. Анда эмесе кийинки тапшырмага өтөбүз. Бул учурда Асан менен Бакыт да келип калышты дейт. Жазабыз балдар. Бул учурда Асан менен Бакыт да келип калышты. Бул сүйлөмдө канча байламта бар экен? 2. Азаматсың. Кайсы? Менен да, туура. Бул кандай сүйлөм? Нурсултан. Кандай сүйлөм? Жөнөкөйбү же татаалбы? Жөнөкөй, Жайылма жөнөкөй сүйлөм. Распространенное простое предложение. Кийинкиси. Мен ал китепти сатып алгым келди. Бирок капчыгымдагы каражат жетпей калды. Ооба, Байел. Бул татаал сүйлөм. Капчык деген сөз кошелек, портмоне. Түшүнүңөрбү? Бул татаал сүйлөм. Мен ал китепти сатып алгым келди дейт. Бирок дейт. Эмнеге сатып алган жокмун? Бирок капчыгымдагы каражат жетпей калды дейт. Капчык бул кошелек, портмоне. Бирок деген байламта эмне кылып турат? Бөлүп турат, Бирок. Эмне себептен сатып албаптыр ал китепти? Түшүндүңөр, Ооба. Кийинки сүйлөм. Келечек билимдүү жаштардын колунда. Ошол үчүн жакшы окушубуз керек. Силерге айтып жатат, балдар, бизге айтып жатат, силерге. Кана, келечек билимдүү жаштардын колунда дейт. Силердин колуңарда экен келечек. Ошол үчүн жакшы окушубуз керек. Бул татаал сүйлөм. Бул өзүнчө эки жөнөкөй сүйлөм боло алат экен. Келечек билимдүү жаштардын колунда, бул өзүнчө жөнөкөй сүйлөм. Бирок биз ошол үчүн деген байламтаны кошсок, татаал сүйлөмгө айланат экен, Жакшы окушубуз керек дейт балдар. Азаматсыңар. Жазып жатабызбы балдар үлгүрүп? Жетишип, Жазып жатабыз. Эми байламталар дейт. Буну биз кийинки сабакта дагы улантабыз. Байламталар бул союзы. Жөнөкөй, простой, татаал, сложный дейт. Да, жөнөкөйлөргө эмнелер кирет экен? Да, дагы, менен. Буну жазбай эле койгула, эмки сабакта дагы улантабыз. Да, эсиңерге тутуп алгыла. Дагы, менен, жана, же, себеби,
эгерде анткени ары бери эми дейт. Көрдүңөр, бир эле сөздөн турат. Бул жөнөкөй болот экен. Ал эми татаал. Көрдүңөр балдар, антседа эки сөз турат. Анткени менен, ошол үчүн, ошол себептүү, ошондой болсо да, же болбосо ошондой болгону менен. Балдар, айырмасын көрүп жатасыңарбы? Ооба, түшүндүк, Айырмасы эмнеде экен? Анткени, поэтому деген сөз орусча. Из-за того деген сөз. Значит, жөнөкөй бир сөздөн турат, ал эми татаал эки байламдыдан турат. Азаматсыңар. Мисалдар дейт. Команда берилгенде бул жерге балдар команда берилгенде дейт. Бул жерге койсоңор, менен азаматсың. Акмат менен Жаныбек окоптору көздөй жөнөштү. Же болбосо жана Жаныбек. Азаматсыңар. Бул кандай сүйлөм балдар? Бул жөнөкөй сүйлөм, Азаматсыңар. Экинчи сүйлөм. Алтына энесин көрдү. Бул жерде чекит турат. Да дейт байел, азаматсың. Сүйүнүп кетти дейт. Да деген эмне экен? Байламта. Азаматсыңар. Нурсултан элпек чекип акыл эстүү жигит дейт. Азаматсың байел. Нурсултан элпек жана акыл эстүү жигит дейт. Түшүндүңөрбү балдар? Жөнөкөй жок. Жөнөкөй жок. Жана дейт. Бизге байламта керек. Байламта. Мектебим деген ырды окуйбуз. Көңүл коюп карайбыз балдар. Мектебим дейт. Бул силердин мектебиңер, биздин мектебибиз. Жакында мектепке келесиңер балдар. Анда эмесе ырды окуйбуз, кунт коюп. Баштадык. Жаш денемди чыңалтып, болоттой бекширелткен, билимим кени мектебим, алпештенген энемсен. Эне менен тең эйтикемиз мектепти балдар. Көрүнгөндө карааның, көлдөй толкуй талабым, өмүрүмдүн азыгы, өзүң берген сабагың. Күндө ачып барагың, китебимди карадым, акыл сезим өркүндөп, алга кетип барамын. Айланаңдан кетпеймин, ар убакта эстеймин, тарбиялап өстүргөн таалай үйү мектебим дейт. Сөзүн жазган Тыныбеков деген автор акын. Силер ар убакта эстеп жатасыңар балдар мектепти? Мектепти, досторуңарды, мектепти баркташ керек экен балдар. Дагы эмне кылыш керек? Үмүт менен келиш керек экен, сүйүнүп келиш керек экен мектепке, сабак окуйм деп келиш керек экен. Силердин эң жакын досуңар бул эмне балдар? Китеп, китеп. Анда эмесе макалдарга кезек келип жетти балдар. Макалдар дейт. Жакшынын өзү өлсө да иши өлбөйт дейт. Кана мага түшүндүрүп берсеңер балдар, жазып. Кайтарым байланышты өстүрөбүз. Кана кайтарым — это обратная связь дейт балдар. Жакшынын өзү өлсө да иши өлбөйт дейт. Демек, дайыма жакшы иш кылышыбыз керек экен, бирөөгө жардам берип, же болбосо көрсөтүшүбүз керек. Экинчи макал. Ай менен күн асмандын көркү дейт. Бул макал. Эгерде ай болбосо, анда асмандын көркү жок болот экен. Ал эми күн болбосо, анда дагы асмандын көркү болбойт экен. Ушул жерден анан силер байламталарды табасыңар балдар. Акылмандын өзү өлсө да сөзү өлбөйт дейт. Бул жанагы биринчи макалга окшош экен. Кийинкиси.
Адам акылы менен адам. Demek balдар sizler emне kılışыңar керек экен? Дайыма чыгарма окуп, тапшырмаларды жасап, андан тышкары орусча, кыргызча, өз эне тилиңерде жомокторду, чыгармаларды окушуңар керек экен. Азыр ушу онлайн мезгилинде бөтөнчө балдар. Баш акылы үчүн, акылман эл үчүн. Демек, акылдуу болушуңар керек экен, изденип, китепти көп окуп, анан акылдуу болгондон кийин эл үчүн иштешиңер керек экен. Түшүндүңөрбү? Ошол мааниде айтып жатат. İştegениң ата-энең үчүн, үйрөнгөнүң өзүң үчүн дейт. Азыр силер үйдө бир нерсе жасасаңар, ата-энеңер үчүн, үйүңөр үчүн жасайсыңар, бирок үйрөнүп жатасыңар ошол эле маалда. Түшүндүңөрбү? Ошондой макалды уктуңар беле улуулардан. Ооба, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп, балам деп айтышабы? Чоң ата, чоң апаңар, ата кайнеңер, же болбосо ата-энеңер. Күн жаманга да, жакшыга да бир тиет. Эгерде адам жакшы же жаман болсо, ага күн тийип тийбей койбойт экен балдар. Баарыбызга тегиз тиет экен. Ушундай бир сөз бар орусча. Солнце светит всем одинаково деген. Ошо кыргызча күн жаманга дагы, жакшыга да бир тиет дейт. Анда эмесе балдар баалоо. Бүгүн дайым эле Я класста отурганда мен ушул 7-В класстын окуучусу Эшперов Нурсултан, Койчуманов Актан, 7-В класстан Чомоев Амантур, Мухамбетов Байел дайыма активдүү катышат. Балдар, силер кайтарым байланышка чыгып турушуңар керек. Обратная связь жазып, мен сурап жатканда. Түшүнүп атасыңар балдар? Бул эң маанилүү нерсе. Кыздар, бүгүн эң жакшы деген бааны класста сабак убагында иштеген үчүн Эшперов Нурсултан, Койчуманов Актан, Чомоев Амантурга койдум балдар. Мухамбетов Байел төртөөнө. Балдар, анда эмесе сабакты бышыктайбыз. Рефлексия бул бышыктоо деген сөз. Балдар, сабакта эмне жөнүндө сөз болду? Эмнени билдиңер? Эмнени түшүндүңөр? Сөздөр эмес, байламталар. Байламталар, туура Нурсултан, байламталар. Байламталар, Дагы эмнени өттүк? Ырларды, табышмак, макалды, макалды, анан тапшырмаларды азаматсыңар. Балдар, мен силерге Я класс боюнча тапшырманы бердим. Байламта боюнча, Элзар туура, байламталар боюнча. Ишемби күнү саат 18:00 чейин аткаргыла. Жекшемби эс алуу күнү. Анда эмесе балдар, Артем, ооба, Я класстан бердим, жөнөттүм. Байламталар жөнүндө. Кайтарым байланышка чыгып тургула балдар.